Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 23 август 2022 жыл. Мен Чүй областы Москва району Беловодск айылында жүрөм туғандар. Ушул Беловодск айылынын центральный жолунун жээгинен даяр бизнеси менен туғандар 18 соток участок сатып аттыр. Азыркы чыгарылышта сиздерге туғандар ошол жөнүндө маалымат берем. Биринчи болуп жайгашкан жерин сиздерге түшүндүрөйүн. Бул көрүп турганыңыздар Беловодскийдин центральный трассасынын жээги, көпчүлүгүңүздөр билген жана Бишкекке чейин ушул трасса барат. Барып Денис Йопина, Фрунзе көчөлөрү болуп кетет тугандар. Анан бир аз батышты карай бассаңыздар, шлагбаум 200 метрден кийин. Андан кийин кетсеңиздер центр болуп калат Беловодскийдин. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу участогубуз ушул центральный жолдун жээгинде жайгашкан тугандар. Азыркы учурда даяр бизнес бар экен. Пеноблок жана пескоблок чыгарышат экен. Ошол аппараттарын деле тыштап кетем дейт үй ээси. Биринчи эле көчө тарабын көргөзөйүн тугандар. Батыш чек арасы бул жерге чейин болуп калат. Чыгыш чек арасы ал кошунанын кирпичтен болгон заборуна чейин. Жалпы аянты 18 соток тугандар. Документтер боюнча кызыл китеби бар. Негизинен бул жерге тугандар тойкана, кафе ушундай нерселер ачсаңыздар болгудай көрүнөт. Тегеректи эч кандай тойкана, кафе эч көрүнбөйт тугандар. Кааласаңыздар башка. Бул жакта мына элдер эсто иштетишет экен, магазин иштеткендер бар тугандар. Ушундай иштетсеңиздер болот. Үй ээси өзү азыркы учурда мынакей пескоблок чыгарат тугандар. Азыр ички тараптарын сиздерге көргөзөйүн. Документтер боюнча кызыл китеп бар, суу, свети бар экен тугандар. Бул жакта эгер сиздер ушул эле пескоблокту кайра дальше чыгара кетем десеңиздер, персонал үчүн бир мондай 3 бөлмөлүү үй деле бар экен. Андан ары мынакей бул участоктун көрүнүшү. Кошунар менен чек ара бул жерге чейин, батыш чек арасы, чыгыш чек арасы ал жакка чейин болуп калат. Анан тугандар пескоблок чыгарган аппаратты жана пеноблок чыгарган аппаратты тыштап кетем дейт. Ошону менен баасын койгон тугандар, ошол аппараттар менен кошо баасын коюптур. Анан өзүнчө сатылабы, сатылбайбы? Дагы ээсинин номери экранда отуп турат. Зона косулашып көрөсүздөр ал жагына. Мынакей азыркы учурда иштеп турган бизнес тугандар бул жакта. Азыр балдар иштеп аткан болчу. Мен видеого тартам дегене байланыштуу. Азыр бир аз ишин токтоп турган учуру. Мынакей пескоблоктор. Заказдар бар дейт тугандар, жолдун жээгинде жайгашканга байланыштуу. Рекламаңыздарды адамдар көп эле көрөт. Өзү ошол жака эле койсоңуздар деле. Мына ушундай тугандар. Эмне маалыматы калды бул жердин? Суу светин айттым, суу бар. Свет 3 фазалуу. Бул аппараттарды кенен иштете аласыздар 3 фаза менен. Мынакей бул пеноблок чыгарган аппарат. Мынакей азыр анын алдынан көргөзөйүн. Анан пескоблок чыгарган алдынан көргөзүп коеюн тугандар. Кысасы булардын калыптары бар экен. Азыр балдар бир аз пеноблок чыгарганга жетишпегенге байланыштуу чыгарбай аткан учуру бул пеноблок чыгарган аппарат мында калат тугандар. Калыптары жана башка бир аз тетиктери бар экен, аларды калтырабыз дейт. Анан бул жакта пескоблок чыккан аппарат. Бул жакта пескоблок чыккан аппарат. Анда таштап кетебиз дейт. Азыр эле балдар бул жакта пескоблокторду жайып койгон учуру. Тизип ал жактан заказдарды. Бул жактан пескоблок чыгат тугандар. Бул да калат. Мына ушундай. Бул гараж калат калбайт аны сурап турмун. Түндүк чек арасы тугандар. Ал жактагы кошунанын заборуна чейин болуп калат. Ушундай жолдун жээгинде жайгашкан ушундай чоң жер тугандар. Баякелер ойлонуп көрүңүздөр. Эмне кылса болот, комментарийге жазып коюңуздар сиздер деле өз оюңуздарды. Мына ушундай. Дагы кандайдыр бир маалыматтар калган болсо, кенен жер ээси менен сүйлөшсөңүздөр болот. Мынакей бул түндүк чек арасы ушул жерге чейин. Ушул жерге чейин болуп калат. Кызыл китеп бар тугандар. Келсеңиздер, жер ээси өзү сиздерге толугураак түрдө маалыматты кенен дагы берет. Кандайдыр мен айтпаган маалыматтар же кызыктырган маалыматтар болсо звонок кылып же келип сурап көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Эми баасы калды тугандар, $50,000 деп атышат. Баасыны сүйлөшүү болот. Базар жок каналынан көрүп чала атабыз десеңиздер, арзандатып кылып берем деп айтты. Жер ээси. Анан бул видеону группалар менен, достор менен бөлүшсөңүздөр тугандар, мага жер ээсине жана кимдир бир ушул сыяктуу жер издеп жүргөн болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Андыктан тугандар, достор менен группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Лайктан басыңыздар, өз оюңуздарды комментарийге жазып коюңуздар. Алар деле мен үчүн чоң жардам болот.
Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар. Эсинин номери видеонун башында, ортосунда жана аягында жайгаштырылган. Жана описанияда. Описанияны мындай бассаңыздар эле, ал жакта эсин номери турат. Же болбосо экранда видеонун башталышында, ортосунда, аягында деле болот.